Аялдар эркектерге бул сыпаттарды эч качан көрсөтпөңүздөр, өзгөчө күйөөңүзгө. Көп аялдар не чыкканда өзүн көрсөткөн маселеде ойлойт ал. Көчөгө чыгышым керек, подружкаларым алда сымбаттуу болуп көрүнүшүм керек. Көчөдө мындай бассаңыз, эки кыз алдында болот сөзсүз түрдө. Ортодо бир сулуу кыз өзүн салган болот да ортого. Ал өзүнүн мындай текебир көрүп, мен сулуумун, жандагы кунигирээк, өзүнөн сулуулугу жогору кыздарды жаныга жолдош кылып алганын көрөсүз да. Бул текебирликтин биринчи белгиси. Андан көбүрөөк сулуураак алдында жүрбөйт. Өзүнөн кичине кунигирээк, сулуулугу жогору болуш керек да. Күйөөңүзгө көрсөтпөшүңүз керек. Көчөгө көрсөткөн, ошо сулууңуз, ошол каражаттарыңыз колдонуучу. Баягы красота дейби, баягы химиялык заттар болобу, баягы жүзгө койгон помада дагы бирдекелер болобу, буларды күйөөңүздөн башка жаттарга көрсөтпөшүңүз керек. Ал эми экинчиси, көп аялдар турмушка чыкканга чейин напсын тыят. Ошо диета кармайт, ошо жалаң суу ичет, башка нерселерди жебейт, сулуулугун карайт, денесин карайт, фигурасын карайт, бирок күйөөгө тийгенге чейин. Күйөөгө тийди, болду, мен бычтым дейт. Эптеп күйөөгө тийип алдым, сулуулукту караш жок, диета кармаш жок, семирип кетет. Анан күйөөсүн көңүлү кала баштайт да. Семирбешиңиз керек. Семирүү бул малдан башка эч кимге жарашпайт. Эркекке дагы, аялга дагы тиешелүү маселе бул. Мен качан аялды мисал келтирсем, эркектер дагы өзүгө алыш керек тиешелүү маселени. Семирбешиңиз керек. Ал эми үчүнчү маселе, бүгүн чөйрөбүздө бул өтө кооптуу, коркунучтуу маселе. Жаткан жатак бөлмөлөргө чейин, дивандарга чейин көрсөтүш жаман мода болуп кетип атат. Атайын съемка кылышып, тойлордо деп, эми тойда бир жылда бир болот деп көрсөтүп, ошо дивандарга чейин мактанып, ата-энеси пешене тери менен Россияда 10 жыл иштеп тауып, диван алып берсе, ошо дивандарга чейин көрсөтүп, ошолорго чейин съемка кылышат бүгүн. Той деп 1 саат, 1,5 саат кылып кино кылып тартышат. Бизде мисалы 2-3 бала тартышат съемкада. Аларда 4-5 камерамен кино кылышат. Бул жатак бөлмөлөрдү көрсөтпөшүңүз керек башка адамдарга. Жаш бала болобу, башка бала болобу тартип болуш керек. Эртең чоңойгондон кийин балдарыңызга да айтышыңыз керек. Бул ата-эненин бөлмөсү, ата-эненин бөлмөсүгө тыкылдатпастан, дакылдатпастан кирип болбойт деп түшүндүрүш керек. Бүгүн ошо жатак бөлмөнү каалагандай көрсөткөндөр көбөйүп атат да. Мындай болбош керек. Мындай болбош керек. Биз кенен ой жүгүрткөнү билишибиз керек, мекендештерим. Мени жан дүйнөмдү ооруткан нерсе не десеңиз, жаштар үйлөнөт. Мисалы бир кыз турмушка чыгат, бир жигит үйлөнөт. Ошол үй экиге бөлүнөт да. Баягы жаңы үйдү сап коюшкан. Атайын балабыз үчүн дейт да. Кирип барсаң, дивандар калың-калың, төшөктөр калың-калың, эң акыркы модель Туркияныкы колдонулган, шкафтар сонун, жашаш үчүн шарт вообще классно да, элит хаус. Өтө сонун, комфорт жашоо. Ошо печкасынан башлап идиш аягы, чындык касасыга чейин сонун, бардыгы сонун. Бирок ошонун жанында ата-энеси жашайт. Ата-энесинин үйгө кирсең, урматтуу мекендешим, ата-эне 25 жыл сени өгүздөй бакты, кыйналтты. Кыз болсаң кызыңды чоңойтту, өстүрдү. Эми жумшак диванда жата турган сен белең, же ата-энең беле? Мында оюбузду алмаштырышыбыз керек мекендештерим. Балам үйлөнөт деп, ата-эне байкуш таппаган жерден тауып, карз алып, кредит алып, балам үчүн деп дивандарын эчине акырга чейин сонун кылып берет. Машина алып берет, башка кылып берет. Мен ушуга өкүнөм да ачыгы. Тойлорго кээде чакырышат, барсаң, баягы келин менен күйөө жашай турган үй сонун. Бирок ата-энеси бир чатырда жашап атат да. Ата-эне байкуш эски үй биздики жакшы да, ушул салкын да, башка да деп чултой кылып кое берет. Ал ата-эне жашагысы келет, болгону сени ойлойт ал жерде. Урматтуу мекендештерим, бул коомдо Кыргызстанда туура эмес көз караштагы адамдар көп. Ой жүгүртүүбүз да ондой эле. Ата-энебизди сыйлашыбыз бизге көп берекелерди алып келет. Мына урматтуу мекендештерим, бул адамдын колунан даярдалган нерсе да. Бунда калория өтө көп, камыр тамактарда калория көп. Бул мисалы үчүн сахары бар, башкасы бар, бул жамандаш эмес. Арам башка деген маселе жок. Болгону калориясы көп, бул семиртет адамды, ошол эле учурда могу жакта жүзүм турат. Бул айырмасы урматтуу мекендештерим, жүзүм менен бул. Буну Аллах Табарак ва Таала жаратып, адамдарга
пайдалуу, полезный, пендем ушуну жегин берекет табасын деп берген нерсе, бул табигый нерселер. А бул адам өзүнүн бизнесин, акча иштеш үчүн ойлоп тапкан нерсеси бул. Бул адамдар ойлоп тапкан нерсе көбү семиртет, анан көбү зыян болуп эсептелет. Кытай деген бирөө чыкты, алар химикаттар түрдүү, ширин таттуу бардыгын берип коет. Ошону кошуп аралаштырып бизнес үчүн баягы конкуренция болгондугу үчүн меники таттуу болуш керек деп ар кимиси ар кандай химикаттарды басып атат. Шириндиктерге, кафеге таратам, башкага өткөзөм деп өтө катуу кетип атат бул нерсе. Мына Аллах табарак ва таала берген нерсени жеш керек, урматтуу мекендештерим. Арыктайм десеңиз, биринчи жеген нерсеңизге спорт менен миң машыкпа, бирок арыктай албайсың качан сен оозуңду тыйбасаң. Оозу тийиш керек, химикат нерселерден токтотуш керек бүт. Ошо шириндиктерден, ошо кола, фанта баягы нерселерди бүт токтотуш керек, урматтуу мекендештерим. Эгер ошо шириндиктерден нафсиңизди тыйсаңыз, ошол калориясы көп мынандай таттуулардан башкадан тыйсаңыз, сөзсүз түрдө арыктайсыз. Красавчик болуп каласыз. Арыкташ керек. Семирүү өтө көп зыяндарды алып келет. Семирген, урматтуу мекендештерим, бардык оору келет, ага жабышат. Экинчиден бир жакшыраак кийим дагы жарашпайт. Кийим дагы жакшы турбайт ал адамга, семиз адамга. Ар дайым кыйналат. Душка түшкөндө дагы, башкага дагы эңкейип туруш, айтор бардыгында кыйналат. Кыйынчылык алды, семирүү. Дарыларды түрү менен жейт. Эгерде биз бүгүн жашылчаларга, Аллах табарак ва таала берген жашыл жемиштерге, алмасы болсун, башкасы болсун, урматтуу мекендештерим, басым жасап ошол нерселерди жешке аракет кылышыбыз керек. Бүгүн 21-кылымда өтө басым жасаш керек. Эмне үчүн? Себеби атмосфера абадан баштап бүт булганып аткан учурда жеген нерсеңе маани бербесең болбойт. Бүгүн жумушка, башкага барып жүрөбүз. Мисалы ооруп калдыңыз. Бардык жумушуңузду токтотуп больницага барасыз. Ошол күндө эле бардык ишиңизди токтотуп 1 саат 45 мүнөт чуркап койсоңуз, жеңил спорттор менен машыгып койсоңуз, иншалла ден соолук жакшы болот. Өткөндө бирөө менен сүйлөшүп калдым. Чоң эле киши экен деп, сиз деп урматтап, сыйлап, чоң киши деп ойлодум мен. Сакал койгон өтө чоң киши көрүндү. Жашыңыз канчада деп кийин сурасам, менден кичинекей экен жашы. Мен аны чоң, менден чоң ол деп сүйлөшүп атам. Аксакал деп. Семирип кеткен, өзүн карабайт. Семирүү улуудагын көрсөтүп коет экен. Баягы сулуулук дагы жоголуп кетет экен да. Ошол модельдерди, ошол кийимдерди реклама кылып жаткан адамдарды карасаңыз, спорт менен машыгат, өзү жеп аткан нерсесиге бүт маани берет. Нени жешим керек, нени жебешим керек деп, орозо кармайт мисалы үчүн. Алар бүт маани берет. Ийнесинен жибине чейин. Себеби аларга дене өтө керектүү маселе. Мурда мисалы жаш бала кезибизде биз дагы жегенбиз. Мисалы үчүн көп адам жаш балдарды аз байкасаңыз дагы жешет, бирок семирбейт жаш балдар. Эмне үчүн? Себеби алар тынбайт да. Кыймыл аракетти ар дайым чуркап жүрөт, тынымсыз. Чыгарып салат, чуркап, эки жака ойноп, кыймыл аракет кылып. Жеген маселелерге оозду тыймайынча арыктабайт экенсиз, урматтуу мекендешим. Оозду тийиш керек экен. Эң биринчи нерсе оозду тийиш. Пайгамбарыбыз болсо эң туура айтканда, эң туура диета дагы өзү негизи ушу. Ач калмайынча жебейсиң эчтеке. Бирок ач калсаң, ток кылып тойдура албайсың. Негизи эле урматтуу мекендешим, пайгамбарыбыз болсо айтат, эң жаман идиш кайсыл? Эң жаман идиш кайсыл? Тамак менен толдурулган идиш, ашказан эң жаман идиш болуп эсептелет. Тамак менен толдуруп алдык. Негизи ашказанды 3 бөлүккө бөлүш керек экен. Биринчиси не? Биринчиси тамакка, экинчиси абага, үчүнчүсү сууга экен. Биз биринчи бөлүгүгө баягы майлуу тамактар, мантысы, башкасы, андан кийин экинчи бөлүгүгө таттуулар, шириндик, торт, андай тыгабыз. Аны үчүнчүсүнөн аркасынан баягы ширин, калориясы көп, коласы бар, башкасы бар, ичип доң койтуп, жеп, кекирип, анан асманды карап жатабыз. Бул учурда сен семирбей, мен семирем де. Сөзсүз түрдө семиресиң. Семирүү, курсак салуу жаман нерсе. Ашказанды 3 бөлүккө бөл, урматтуу мекендешим. Сен кекирип атасыңбы, демек сен өзүңө ооруну чакырдың деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үйүндө айлап казаны кайнаган эмес, тамак жеген эмес. Бүгүн жеп аткан нерселерибиз химикат, башка
Не бардык нерсе химикат болсо жебей коелу? Жок, же, тандап же, тазасын же, жакшысын же, кымбатын же, бирок ысырап кылбоо деген маселе. Мисалы акчаны бересиз больницага, таблеткага, башкага аябастан эле больницага бересиз да, урматтуу мекендешим. Больницага аябай бересиз акчаны канча болсо. Убакытты бересиз. Бир жатканда бир жума 10 күн, бир ай жатып каласыз. Больницага мисалы ден соолукка байланыштуу маселеде. А ошол эле акчаны таблеткага, врачка, башкага бергенден көрө залга берсең, тренировкага, спортко берсең жакшы эмеспи? Дарыга бергенден көрө. Спорттун өтө көп пайдалары бар. Стресстен чыгарат, денени чыңдайт. Бүгүнкү учурда урматтуу мекендешим, бул спорт ушунчалык маанилүү болуп калды. Мен байкаган алымдардан дагы, дүйнөлүк алымдарды карасаңыз дагы семирген, курсак салган, спорт менен машыкпайт. Ар дайым китеп менен отуруп кыймыл аракети жок. Устаздар да көп ооруп, сабак бере албай калат. Көп илимин бере албай калат ушул ооруганына байланыштуу. Көп устаздардан угам, мен ушул ооруп калдым, ушуну айынан сабак бере албай калдым, башка кыла албай калдым. Ошондуктан спорт, ден соолук эң биринчи маселе. Биринчи орунга чыгарыш керек бул нерсени. Спорт менен машык. Спортту бирөөнү барып мурдун кыйшайтып уруп коюш үчүн эмес, Эркек киши мында карасаңыз тарыхтан баштап бүт коргоочу да. Ата энесин коргойт, аялын коргойт, бала чакасын коргойт, коргоочу болуп эсептелет. Азыр тагын эч нерсе өзгөргөн жок. Азыр деле коргоочу эркек киши. Ошо продуктасын алып келип курсагын тойдуруп, бул да коргошко кирет. Ошондуктан үйгө эмне алып келип атасыз, балдарыңызга эмне берип атасыз, маани бериңиз. Правильный питание деп коет бүгүн. Ошол нерсеге көндүрүш керек балдарыбызды дагы. Балдарыбыз эмне жеп атат? Кытайдын ар кандай нерселерин, химикаттарын озуна жеп, ар кандай оорулар келип атат балдарыбызга. Баламдын көңүлү деп, макул деп, ар нерсени озуга тыга бербе. Эртең катуу чуркайсың, катуу өкүнөсүң. Балага бере турган ошол мисалы эң күчтүү нерселерден, инвестиция деп биз $1,000,000 аяка тыгабыз, $1,000,000 алып келеткенде бул жака акча тигебиз. Мисалы арендага берсем күндө 1000 сомдон алып келет бул деп машинада арендага беребиз мисалы үчүн. Бирок эң күчтүү инвестиция билесизби эмне? Бул балага берилген инвестиция да. Эгер балаңыз жакшы чыкса, 15 жашта эле, 20 жашта эле сизге баш болот, жардамчы болот. Кудай урган болсо балаңызды, ал 30-40ка кирсе дагы бала болуп жүрө берет. Бала кыял кеч болуп жүрө берет. Эң күчтүү пайда ушул ата үлгү болуш керек да. Ата өз сигаретчелик курсак чоң кылып салып, бир күн арагын ичип, аял менен урушуп жүрсө, мындай семьядан кандай бала? Бала көргөнүн кылат. Сиз адам бол, андай бол, мындай бол деп кулакка айта бересиз. Кулакка айткандын пайдасы жок. Бала көрүп чоңойот. Көрөт, 80% көрүп алат. 20% угуп алат, урматтуу мекендешим. Ошондуктан маани бериш керек. Биринчиси не дедик? Спорт менен машыгып. Андан кийин эч нерсе жебей, мисалы ошол диетологдор, башкалар, бул врачтар өздөрү айтышат, мисалы үчүн сен мындай нерсе жебе, бул ден соолугуңа байланыштуу зыян алып келет. Эгер сен мындай жебей койсоң, майдын проценти түшүп кетет, же мындайдын проценти көбөйүп кетет деп атайын врачтардын көзөмөлүндө атайын бирдекелерди жебей коюп арыктайт. Булар ден соолукка байланыштуу, маселе жок. Ал эми үчүнчүсү ар дайым бирдекени жеп. Мисалы, мынау досум көп нерсени жейт, бирок не болот? Көп нерсени жейт, бирок семирбейт эч деп айтышат. Мисалы үчүн, болуп каласыз. Биринчиден аны сиз ар дайым көрбөйсүз да. Бир жолу алдыңызда жеди, ар дайым 24 саат күзөтүп жүрбөйсүз. Бир жолу ошентип көп жегенин көрүп коюп, ушунча жейт, анан мындай дейт да. Ата бабаларыбыз көп нерсени жеген, бирок көп аракет кылган. Бир койду жеп, билесизби, бир тонну ташын ташып койгон. Мисалы үчүн. Бир койду жеп туруп, бир торпокту көтөрүп тоодон өтүп кеткен. Мисалы үчүн. Кыймыл аракет күчтүү болгон, самбис болгон, күрөшчү болгон, эрктүү болгон, духний болгон. Бүгүнчү биздикилер латта лох болуп калууда. Балдарыбыз коркок. Ой, мелиса келтат айтам. Врач келтат, укол саят айтам деп. Балдарыбызды коркок кылып чоңойтат ата-энелер. Эр жүрөк балдар азайып атат. Бул маселеде ойлонуш керек, урматтуу мекендештерим, мусулман бир туугандарым. Спортко бериш керек балдарды. Спорт менен машыгыш керек. Мен жүзүн көгөртүп, боксер болуп, көчөдө андай мындай кылыш эмес. Дене
Рух, но биздин телебиз, денебиз, анан рух бар ичибизде, анан жүрөк бар да. 1000 спортсмен болбо, мага десе кулагың менен салтып аш. Эгерде сенде дух болбосо, бардыгы бирдей. Билесизби, кээде спортсмен эмес, бир аруак бала келип, духу болгондугу үчүн көп нерсени решать этип чечип коет. Неге? Себеби бул эч нерседен коркпойт да. Коркуу, жогото турган эч нерсеси жок. Аркада ойлой турган нерсеси жок. Аллах атып экен, бардык нерсени кылат. Кээ бирлөрдө спортсмен, бирок коркок, дух жок. Спорт, урматтуу мекендешим, биринчиден ишенимди берет. Айылдарда байкасаңыз, турдук менен машыгып, мынтип жүргөн өз алдынча балдарда карасаңыз ишенич пайда болуп калат өзүгө. Деп мынтип дух пайда болот балдардын өзүнчө. Спорт дух берет экен, өзүгө ишеним берет экен. Ишеничти пайда кыла турган нерсе бул дух. Ички күч деп коебуз. Ички күч, урматтуу мекендешим, бул ошол күн сайын спортту таштабагандар да болот. Мисалы, беговой дорожканы алып келет, бир күн чуркайт, 2 күн чуркайт, болуп таштап коет. Скакалка секирем дейт дагы, алып келип 5-6 күн секирип, болуп таштап коет. Пайгамбарыбыз аз болсун, күндө уланып турсун, ошол нерсе пайдалуу деген. Аз болсун, саз болсун деген. Бүгүнчү баштайт таштап коет. Демек, көрдүңүз, сизде ичиңиздеги күч жок да. Арыктайм деп баштайт, кыйналат, 1-2 күн жебей коет, башка кылат, кайра эле баягын жеп, кайра эле уланып кетет баягы организмин. Маани беришибиз керек, урматтуу мекендештерим. Бул сөздөрдү кара санаган душман катары же өзүм диетолог сезип, өзүмдү акылдуу сезгенин айткан жерим жок. Бүгүн оорулар көбөйүп атат. Аптекаларда элдерди көрүп, ичим ооруп, менин кыргыздарым, менин мусулман бир туугандарым ушинтип каяктагы химикатты жеп. Ошо эле мындай карасаңыз, тест татымдар өтө көбөйүп атат шаарда. Пицца жасалган жерлер сандап көбөйүп атат. Өтө тездик менен көбөйүп атат мына нерселер. Буларда эң көп калориясы көп нерселер. Семирте турган нерселер булар. Тез эле даяр болот. Шектүү тамактар. Этинде бисмилла акбар деп союлбадыбы? Эттин килограмм 550-600 болуп аткан учурда, шаурмага ушунча этти басып көбүп, анын эттерин башкасын колбасасын кошуп көбөйтүп берет. Бу жерде шектүү нерселер бар. Шаарды карасаңыз, ошо пицца жеп аткан, шаурма жеп аткан толуп турган. Толуп кеткен адам. Клиенти жокпу? Клиент болгон үчүн өнүгүп атат алар. Бул сөздөрүмү айтып аларды жамандаш эмес. Мусулман бир туугандарым маани бериш керек. Сиздин денеңиз, бул ден соолук денени Аллах Табарак ва Таала берген экен, жооп бересиз денеге. Күнүгө 1 саат убакыт бөлө албайсыз бул спортко. Байкасаңыз, телефонго канча убакыт берип коюп атасыз, телевизорго канча убакыт берип коюп атасыз, бекерчи ар ким менен жөн эле сүйлөшүп отуруш үчүн, көчөдө жөн эле жүрүш үчүн канча убакыт берип коюп атасыз, бирок спортко 1 саат убакыт бөлө албайсызбы? Мен сөз залга бар дебейм. Чурка. Айылда болсоң 4 көчөнү бир чуркап кой. Мисалы үчүн бир күндө бир убакытты бөлүп коюп. Бир убакытты бөлүп ошол учурду белгилей албасаң, мисалы менде ар дайым чуркайм, спортту таштабайм мен дагы эч. Утурам турганда, эртең менен турганда, багымдата тургандан кийин. Эгерде түштөн кийин жумушум боло турган болсо, чаар чуркайм. Эгерде саар жумушум болуп, түштөн кийин бошуп калсам, түштөн кийин келип чуркайм. Бирок калтырбайм. Айтайын дегеним, калтырба спортту. Арыктайм десең, дух кесин десең, ишенимиң өзүңө пайда болсун десең, ар дайым эрктүү болуп, бир нерсени режимди кармашыңа себепчи боло турган нерсе бул спорт. Мээң дагы агарат, мээң дагы тазарат. Акылдуу болосуң. Правильно питание кылып, спорт менен машыксаң, зээниң дагы жашарат. Акылың дагы көп нерсени жаттап калышың дагы тез болот, оңой болот. Эмне үчүн Абу Ханифа рахматуллаху алейх, аалымдар, биздин улуу инсандарыбыз эмне үчүн, урматтуу мекендешим, ооруган эмес, же ооруга өтө эле аз чалдыккан. Себеби алар көп жеген эмес. Жегенде дагы тандап адалын издеп, көп жеген эмес, тоюп алган эмес, аз жеген өтө. Нафсисин тыйган. Эч нерсе кылбай дагы, спорт менен машыкпай дагы арыкташ мүмкүн. Ал кантип арыктайт десеңиз, эч нерсе жебей туруп арыктайт. Урматтуу мекендештерим, ойлонуш керек, ойгонуш керек. Сөз турда ден соолук кеткенден кийин башыбызды кармай отуруп калышыбыз шарт эмес. Рухубузду карасаңыз, кармай албайсыз. 1 килограммы жок.
Аны көрө албайбыз. Мисалы бunda акылы бар, ананда акылы бар, бирок акыл көрүнбөйт. Бирок бизди көрсөтүп турган биринчи нерсебиз эмне? Денебиз да. Адамдар бүгүн карап, кийимиңизге, өзүңүзгө карап, мамиле кылат. Кээ бирлер мынтип карап турсаң көрүнө эле турат да, күнөөкөр пенделиги, азыр зына кылып келип аткандыгы, уурулугу ясно көрүнүп турат да жүзүнөн элечи. А кээ бирлер ушундай намазкан, жүзү нурлуу, ушинтип байкалып көрүнүп эле турат. Денеге маани бериш керек экен. Сизде эң биринчи көрсөтө турган, ооба динибизде кымбат кийимиге карап маани бербе, мындай деген маселе бар. Бирок биз көбүнчө азыр урматтуу мекендешим, динчил адамдар эмес, динди кармабаган адамдар менен мамиле кылышыбызга туура келип атат да. Алар эң биринчи кийген кийимиңе маани берет. Таккан галстугу менен костюмиңе маани берет. Спорт менен машыгыш керек. Бүгүн ажырашуу көп, башка көп, эмне үчүн? Эркектер мындай шофер ролдо кетип атып эле кызыл жанып калды, кичине күтүп тура албайт да. Сабыр жок ошо нерсеге. Эркектерде эрк, сабыр кетип атат. Кыйынчылык көрбөй атат балдарыбыз. Жеңилтек болуп чоңоюп атат балдарыбыз. Аялын дагы сөзүн көтөрө албайт. Кичине урушуп койсо аялынын сөзүн көтөрө албайт атат. Себеби оор жүк көтөргөн эмес да бул бала. Качан адам баласы ач калып, кыйынчылык көргөндө анан көп нерсеге сабыр кыла турган болуп калат. Балдарыбыз кыйынчылыкта көрбөйт, ошо квартирадан чыкпай, же сөздү көтөрө албайт, же оор жүктү көтөрө албайт. Бишкекте мисалы шаарда эң кыйын иш, бир эле иш бар өзү, мусор төгүп коюш. Бирок ошону дагы сен кыл, мен кыл кылышат да. Мен төкпөйм деп баягыдагы чики ойношуп, анан жеңилгени барып төгүп кетет. Эң оңой. Бир эле иш бар, мусор төгүш. Бирок ошону дагы сен кыл, мен кыл да. Спортко бериш керек балдарыбызды сөзсүз түрдө. Урматтуу мекендештерим, урматтуу эр азамат жигиттер, спортко барыш керек. Спорт азыр мындайча айтканда кааласаң кылып, кааласаң кылбай кое турган нерсе эмес. Керек болсо важип боло турган даражада болот да. Сөзсүз түрдө кылыш керек болгон нерселерден болот. Адам, урматтуу мекендешим, бактылуулук дейбиз го. Мисалы тоолорго чыгып алып, мисалы аларчанын тоолорго чыгып алып, тоолордо жыргап кырсаң, тоолордо кенен чуркап эс алсаң, терде буу болуп чыгып, жыргайсың да. Мындан өткөн жыргачысыз. Жеке мен мисалы ошентем. Экинчи бактылуулук дей турган болсок, кенен, бактын экинчи себеби не десеңиз, мисалы ичиңиз ооруйт, жеген нерсеңизди чыгара албайсыз да. Туалетке барасыз, чыгара албайсыз. Муну башка түшкөндөр билет. Туалетке барасың, бирок жеген нерсеңди чыгара албай кайтып келесиң да. Мындан өткөн бактысыздык, оор нерсе жок. Ден соолук маселеси да. Ден соолук маселеси. Бүгүн комнатный температура кылып, суубузду алып келип, балага ар кандай кылып, сууп калбасын, башка болуп калбасын деп балага берет, жылытып. Бирок ошондо да балдарыбыз ооруп калып атат. Биз айылда ошо арык таккан сууларды ичип алып эле чоңойдук, мисалы үчүн оорубай эле. Бүгүн иштетиш керек, балдарыбызды кыймыл аракетке көндүрүшүбүз керек, кыйынчылык көрсөтүшүбүз керек. Мектептен каникулдар болгондо сөзсүз айылга барып, апаларыбызга, чоң энелерибизге алып барып, айылдын иштерин кылдырыш керек. Мен бул нерсе менен эскиче элекке башка чакырып аткан жерим жок. Балдарыбыз кыймыл аракетсиз эч нерсени көрбөй, денелери дагы бышпай, ооруну дагы көтөрө албай калат, урматтуу мекендештерим. Кээ бир аялдар ушундай күйөөсүнө жагыныш үчүн фитнеске барат, баягы фигурасына иштейт, башка кылат. Фигурасын карайт, өзүн карайт, диета кармайт, муну жебейм, муну жейм деп бөлүп алат. Кыйын да. Спортсмендерди да карасаңыз, күрөшкө барып атканда, башка мисалы чемпионаттарга чыга турганда, муну жебешим керек, вес кошушум керек, же азайтышым керек деп полезный нерселерди жеп, туура эмесин жебейт. Таттуу жебейт, майлуу нерсе жебейт, атайын сууга кайнатып туура нерселерди жейт. Кыйын бул дагы. Айтайын дегеним эмне? Бүгүн англис тилин үйрөнүп атам, ой кыйын экен. Спортко машыгып атам, ой кыйын экен. Адам баштайт, кичине кыйынчылык келгенде таштап коюп атат да. Урматтуу мекендешим, мен айтып коеюн, сен ойлоп жаткан жакшы нерсенин бардыгы кыйын. Эмне оңой билесиңби? Келип мынтип жатып алыш оңой. Эмне оңой билесиңби? Жөн эле диванда турбастан, эч нерсе кылбастан жатыш оңой. Урматтуу мекендешим, бул жашоодо рисковать этпесең болбойт. Мисалы сен бир чоң жардын үстүндө турасың да. Эми секириш керек ошол жерде.
Же дароо секириш керек, же кетип калыш керек. Ал жерде тургандан пайда жок. Ал жер өтө суук, сен тоңуп өлүп каласың ал жерде. Ал жерде астың суу, караңгы, сууда көрүнбөй турат. Түшсөң түштүң сууга. Болбосо дароо кетиш керек, ал жерде тоңуп өлүп каласың. Рисковать этпейт да. Биздикилер 7 ойлоп бир кес деген сөз бар. 70 ойлойт, 700 жолу ойлойт, бирок кеспей отура берет да ушинтип. Кести үйрөнүшүбүз керек. Спорт менен машыктырышыбыз керек балдарыбызды. Мисалы жумуштан келдиңиз, балдарым кийин келе дейсиз дагы эки балаңызды алып алып, спорт менен машыгып, ажыманай кылдырып, өзүңүз тренер болуп, үлгү болуп, кандай нерсе, жакшы нерсе да бул. Келгениңизге чейин апасы, балдарыңыздын апасы туура тамактарды даярдап турат, мынаны жебе, мынаны же деп. Мисалы правильный питание менен чоңойтсоңуз балаңызды, бул аракты эч качан ичпейт. Неге? Себеби жөнөкөй ушул шириндик нерсени жебей койгон бала ал аракты эч качан жакындабайт. Себеби билип чоңойду. Семья ошого тарбиялады да, урматтуу мекендешим. Семья ошого тарбиялап койду. Мисалы япондордо көбүнчө көк чай ичет. Көк чай бул өсөт, өсүмдүк болуп. Түрктөр көбүнчө кара чай ичет. Кара чайга ар нерсени кошуп берет. Бүгүн чайлардын да түрү коюп, мынтип баштыкчаларга салып, бүт химикат болуп кетти. Маани бериш керек. Нени жеп атабыз, нени ичип атабыз. Ошо суупу деп атканыңыздын 10 кашык, 15 кашык сахарды кошуп чыгарышып атат. Кыймыл аракет жок балдарыбызда. Багбандарды карасаңыз эч эле семирбейт да. О жейт, калаганча жейт, бирок багбан шактарын кесип, огородун карап, бактарын карап, тынымсыз кыймыл аракетте болгондугу үчүн семирбейт. Биз маани беришибиз керек ден соолугубузга. Балдарыбыздын көзү өлүп атат. Маршрутканын номерин көрө албайт, автобустун номери жакындап келгенден кийин анан карап чыгып атат. Алысты көрө албайт балдарыбыз. Бул көз жактан эле эмес, жашоо жактан дагы парасаты жок. Дальнейшем эмне болот көрө албайт, келечегин, өзүнүн келечегин көрө албайт. Балаңыздан сураңыз да. Ким болосуң келечекте деңеле? Эч кандай ою жок. Максаты жок, мечтасы жок. Кыялдан албайт балдарыбыз. Бир мынандай болом дейт. Мынандай болом дегенди 3 күндөн кийин бир сурасаңыз, дагы ою өзгөрүп кеткен болот. Бир күн врач болом дейт, экинчи күн мелиса болом дейт. Бирөө бир нерсени мактап койсо, ошол нерсе болом деп аракет кыла берет да. Бир нерсени акырга чыга турган ою жок балаңыздын. Балдарыбыз жеңилтек болуп чоңойбош керек. Бүткүл үммөттү өзгөртүш үчүн, мусулмандарды өнүктүрүп өстүрүш үчүн Кыргызстаныбыздын желегин желбиретип, спорт жактан болсун, Мисалы, желек дагы эки жерде эле желбирейт. Президенттер барган учурда, ана спортсмендер спортто жеңишке жеткен учурда мамлекеттик желек желбирейт. Балдарыбызды так туура баатыр кылып чоңойтойлу. Балдарыбызга туура тарбия берейли. Спорт менен машыктырайлы. Кыймыл аракети жок, лох, коркок балдардын кереги жок. Дух берген баатыр балдарды чоңойтушубуз керек. Өзүң телефондо, апасы бул телефондо подружкалары менен сүйлөшүп атат. А бала телефону менен ичиге кирип кеткен. Төрөлдү, телефон карматат да. Роддомдун өзү телефонду карматып, телефон менен чыгып атат. Телефондун ичиге кирип кеткен мынандай болуп. Көз өлүп атат, көз баланыкы. Көз текшерген поликлиника башкаларга барсаңыз, бүт жаш балдар келгендердики. 90%. Неге? Телефон карап берип, көз жарылып, кызарып болбой калган. Көрүп аткан нерсеси жакшыраак нерсе болсо деле макул эле. Бүт игра саартан кечке. Көрүп аткан нерсесиге да маани бербейт. Себебин сурасаң, балам техникадан алдый калып кетпесин дейм дейт да. Ата-эне өзүң жалпылык кылтасың сен. Башка жолдору дагы өтө көп. Техникага жетип алыш өтө эле оңой. Бирок туура пайдаланыш кыйын болуп атпайбы? Фильтр коюшубуз керек. Кулакка дагы, көзгө дагы, оозго дагы фильтр коюшубуз керек. Кулактан да уккан нерсеңе ишенип кете бербей, ушундай экен деп интернетте уккан нерсеңе. Көргөн нерсеңе дагы. Оозуңа дагы фильтр кой, каалаган нерсени жей бербе. Ошол пиво, ошол арак бардыгы семиртет. Курсактуу. Бүгүн жашылча нерсени тандап, талдап, таза нерсени жебесең, эртең дарылардагы тандабасаң жешиңе туура кеп калат. Карасаңыз айылдагы апаларды дагы.
Жаш өткөндөн кийин бүт курсак салган, семирген ден соолугун карабай калат. Көбү дагы мисалы, кыздар дагы турмушка чыкканга чейин, күйөөгө чыкканга чейин өзүнүн фигурасыны, башкасын өтө жакшы карап жүрөт. Тийгенден кийинчи өзүнө маани бербей калат. Сөзсүз түрдө баласына маани берет, кайненесинин кызматын кылат, маселе жок. Ошонун негизинде өзүнө карабай калган болушу мүмкүн. Ар кандай себеп. Ошондуктан да күйөөсүнүн көңүлү калып, башага карап, жаш кыздарды карап, башаны карап, бүгүн кыянат өтө көбөйүп атат. Bir tili менен эки санын ортосуна эптей албагандар көбөйүп атат. Көп жеш, урматтуу мекендешим, семиртет. Жатып уйкуну чакырат. Көп жегенден карасаңыз, биз энергия албай, көп жеп алган адамды карасаңыз, наоборот, чарчап калат. Себеби ашказан бүт күчү менен кирген нерсени сиңире албай, кыйналып, адам уйкусу келип, ан нерсе болот. Ошон үчүн дароо жеп алган адам жатат да. Жатат. Бул зинага түртөт көп жеш урматтуу мекендешим. Ач жүрсөңүз, нәс козголбойт. Ач кыйналып ороздо жүргөндө кыздарда карагың келбей калат, мисалы үчүн. Нәпсти тыясың. Ток болуп, жирный нерселер жеп, калориясы көп нерселер жеп алгандан кийин көзүңдү да башкара албай, ар кимге карап көзүң да ойноку болуп калат да. Семиртет экен, уйкуга чакыртат экен. Кыздарды карашыңа себепчи болот экен, зинага себепчи болот экен. Зина кылгандарды %95 плюс 5%, 100% бардыгы курсакты токтоп алып, андан кийин зина кылат. Курсагы ач, алсыз болуп зина кыла албайт. Энергияны алып берет да, себеби жеп аткан нерсе берет да. Көрдүңүзбү? Көп жештин зыяндары, урматтуу мекендешим. Баягы арыктаткандар бар. Оозуга мындай иширип аткан кыздар бар. Бул арам нерсе. Денени өзгөртүп, бир жерин кесип алып, бир нерсени кошуп, бул каттык болуп калат экен. Атайын врачтар менен да сүйлөшсөң, ушундай деп, катып да калат экен бул нерсе. Зыян экен. Бир денесин бир жерге алып, бул шариатта жактан дагы арам. Ошол эле маселеде семирип кетсе, курсагын кесип, жырын алдырып аткандар бар. Мисалы, ал жырынды курсагынан эле алып атат го. Биз денеге кирген учурда, мисалы үчүн мен жүзүмдү жесем, сен жүзүм барып, туура барып, азыр бутума энергия бол деп айта албайм. Бул жүзүм киргенден кийин Аллах табарак ва биз ушундай жаратып койгон, ар бир дене мүчөсү өзүгө керектүү нерсени азыккан алып алат. А витамин бул жака, Б витамин бул жака, дене бүт алып алып, керексиз нерсени ашказандан ал жака туалетке чыгарып салат. Туурабы? Аллах табарак ва ушундай күчтүү бизди ошондой туура жаратып койгон. Жеген нерсеге маани бериш керек. Бул Аллах табарак ва таала жараткан нерселер бардыгында, сахары дагы бардыгы өз ордунда. Бирок бүгүн адамдар чыгарып аткан нерсе бизнес үчүн, акча табыш үчүн ар кимиси ар кандай нерсени кошуп, эч нерсе ордунда эмес. Мында кирип аткан сахар дагы өзүнүн ордунда да тарайт. Ушул химикат шириндиктерди туура шириндиктерге алмаштыр, алмага алмаштыр, жүзүмгө алмаштыр, туура нерселерди же. Сухофруктуларды же, таза суу ич. Суу ич, урматтуу мекендешим. Шириндик сууларды азыр токтот. Айылдагы апалар компот, шербет кылып аткан учурда сахар кошпогула. Сахар ак өлүм, өлтүрөт ал. Азырайыл кара өлүм, сахар ак өлүм деп айтып коет го. Бул туура сөз. Маани бериш керек. Урматтуу мекендештери, мусулман бир туугандарым, эгерде бүгүн ден соолугуңузга сиз өзүңүз күйбөсөңүз, эч ким сизди сүйбөйт. Эч ким сизге бир нерсени кылып бербейт. 25-тесим, 30-дасым айырмасы жок. Кылыш керек. Өзүңдү мажбурлашың керек. Ар дайым арыкташтагын, бир китепти окуштагын, жакшы иштерди кылыштын бардыгы кыйын болгон, оңой болгон эмес. Баягы чокуңа айттым го мен. Чокудан же ташташың керек, же кетип калышың керек. Сен билбейсиң ылдыйда эмне бар. Таштайсың. Жеңүүчү болсоң, жеңүүчү болдуң. Бирок кылып көрдүң да сен. Рисковать этсең, тоба келесең, жеңдиң, же сабак болду. Кылбай эле отургандан көрө, бул 1000 эсе жакшыраак кылган, урматтуу мекендеш. Маани берейли, денебизге маани берейли. Мисалы үчүн Путинди карасаңыз, президенттерди карасаңыз, күчтүү акылман адамдарды карасаңыз дагы бүт арык болуп эсептелет.
Не жей турган нерсеси жок буларда. Жок, бир жерге барса дасторкондо түрү менен калаган нерсеси коюлат. Бирок алар дагы тандап керектүү нерсени жейт. Ал себеби көп нерсени көргөн, көп нерсени билет. Ошондуктан тандап талдап туруп андан кийин жейт. Элге керектүү нерсени гана киргизет. Сөз түрдө семирип, андан кийин барып залга барып арыкташ кереги жок. Денени ар дайым бирдей калыпта кармап жүрүш керек. Себеби бул дене аманатка жооп беребиз. Жашым өтүп калды, кечеми башка дебе. 25те болсоң дагы сен өтө көп жаштагы адам эмессиң азыр. Жаша элесиң. 1 жыл максатты коюп 1 жылга өтө каттуу аракет кылгын да, результатты өзүң көрүп каласың. Телефонду жиштирип сал, 1 жылга токтотуп тур. Керексиз досторду жиштир. Ар дайым ушу максатың үчүн 1 жыл аракет кылгын, кандай результат болот экен өзүң да ишенбей каласың. Ушундай кылып койдумбу мен деп. Магазинге кирет экенсиз, ойлонуп кириңиз. Балам, калаган нерсеңи ал дебеңиз. Андай заман эмес бүгүн. Арамадалы бүт аралаш. Ар бир жеп аткан нерсеңиздин сыртында пленкасында калория жазылган. Ал калорияны жегенден кийин, киргенден кийин кыймыл аракет кылып жоготпосоң ал майга айланып кетет. Ал семирүүгө алып келет. Жана айтканыңыздай кийим дагы жарашпайт, оору дагы жабышат. Жөнөкөй дем алыш да кыйын болот өкүлдү. Ошондуктан маани берели урматтуу мекендештерим, мусулман бир туугандарым. Себеби ден соолук жок болуп калса, эч кимге керек эмессиз сиз. Ден соолугуңуз болбосун эле, эч кимге керегиңиз жок. Мисалы бир аял ооруп калсын эле, күйөөсү 1 ай карайт, 2 ай карайт. Эгерде аял түзөлбөй турган болсо, диагноз коюлуп бул өмүр бою ушундай боло турган болсо, күйөөсү ажырашып кетет, 90% ажырашып кетет. Кызды үйүнө алып барып берип коет. Ал жерде баягы кыз жүк болобу үйдө? Сөз түрдө жүк болот, баарына жүк болот. Ошо акеси деген, ошо байкеси деген, ошо иниси дегендердин бардыгынын семьясы бар. Сиздин аялыңыз жеңем мындай деп айта албайт байкуш кыз. Ден соолук маселеси өтө маани бере турган маселе. Бүгүн оорулар көбөйүп атат, оорулар жашарып атат. Адамдар калаганын жеп, калаганын ичип, оюн күлкүсүн калагандай кылып, денесиге маани бербестен оорулар өтө көбөйүп атат. Ошондуктан урматтуу мекендешим, жеп аткан нерсеңизди азайтыңыз, спорт менен алектениңиз, эрктүү болуңуз. Ошондо бир жашооңузда жыйынтык болот. Оңой нерсенин өзү жок, бардык нерсе кыйын. Ошо кыйын нерсе менен күрөшүш керек. Ошондо ырахаты бар, ошонун жыргалы бар.